Тышкы иштер министрлигинен болсо жакшы болмок. Мына өткөндө мен Турцияга барып келдим, Анкарада. А жерде элчиликтин кызматкерлери менен жолуктум. Ошо өкмөт сага жакшылап угуп алсаңыздар, өзүңүздөр билесиңер, Түркия элчилигинде иштеген кызматкерлердин айлыгы абдан эскен. Башкага салыштырмалуу мен келип документацияны көтөрсөм, мисалы үчүн Австрияда $3.379 алат экен, Корея 3.900, Кувейт 3.900, Өзбекстан 3.071, анан Турцияныкы 2.560 экен. Аларда эми жашоо кымбатыраак да. КМШ өлкөлөрүндө тех персоналдардын биздин Анкарадагы дипломаттардан көп айлык алат экен. Көбүрөөк. Анан ошол учурда мына миграция жөнүндө сүйлөп атпайбызбы? Бул Туркияда 15 жыл мурун штат түзүлгөн экен, бирок ошол кезде 2000 эле биздин кыргыз жарандары миграцияда жүргөн экен. Азыр өзүңүздөр билесиздер, Анталия, Анкара бүгүнкү күндө Турк мамлекети биз менен стратегиялык өлкө болгондуктан биздин мигранттар абдан көп. Штат жок экен. Почти что жетпейт экен да. Ошо жака мен өзүм көрдүм, ошо жерде келип аткан элдер менен сүйлөштүк. Ошол 3-чү секретарь көп кишинин жумушун аткарат экен, Ванга чейин кетишет экен. Алар посольствода киши калбай калганда, келген жарандар эми тияк Анталиядан, биягы Эрзурумдан, биягы Стамбулдан деп отуруп көп келишкенде кыйынчылык түзүлүп калышкан. Ошон үчүн өкмөт карасаңыздар, ошо эмне үчүн ошол 2008 жылдан бери Түрк мамлекети менен элчилигинин штаттык расписаниясы, айлыктары бүгүнкү күнгө чейин каралбай келген. Ушул боюнча эмкиде эгер тышкы иштер министри келсе, же сиздер бир тыңгылыктуу жооп берип койсоңуздар болот эле.